Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 6 январь 2024 жыл мен сіздерге ХБКда жайгашкан 103 сериядағы 4 қабаттуу домдон сатыла турган даяр 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Эң негизгиси отоплениясы центральный, анан тех паспорты дагы бар. Эсин акча керек болгонуна байланыштуу срочно сатка чыгарып атыптыр. Мен турган жер ХБК, Раззаков көчөсүнүн боюнда турам. Раззаков көчөсүнүн боюнда жайгашкан ушул МПА заправкасын билесиздер, жанында светофор бар. МПАнын эле бет маңдайында светофордун жанында ушул 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Адреси болсо Раззаков 20 серия 103 тугандар. Чоң жолдун эле бою экен, караңыздар. Аялдама, светофор, МПА заправка бардыгы жакын эле жерде болуп калат. Сатылуучу квартира ушул 4 кабаттуу домдун биринчи подъездинде, биринчи кабатында. Эң негизгиси квартирабыз угловой эмес. Анан биринчи кабатка чыксаңыздар, оң тарапта сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Биринчи кабат угловой эмес, тех паспорты бар, документи так. Мына квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде прихожкасы. Серия 103, 3 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 59 квадрат метр. Суу, свет, природный газ, отопление бардыгы бар. Отоплениясы центральный, билесиздер, жакшы жылытат экен. Азыр киргенде дагы квартира ысык, жылуу болуп турган учуру. Киргениңиздерде прихожкалары деле кеңири. Оңго бурулсаңыздар санузели, бул жагы кухнясы. Бул жакта болсо зал. Анан күнгөй бетте күн тийип жарык болуп турган учуру. Так, сатып аткан себеби эсин акча керек болду экен, ошол себептен эле сатып атам деди. Эң негизгиси локация өтө сонун, чоң жолдун эле бою экен. Кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып таанышып кетесиздер. Так, бул биринчи бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр. Мына жактан дагы көргөзүп берип коеюн. Отоплениянын батарейкалары бар. Стояктар жаңыланган. Айнек терезелери жөнөкөй, бирок темир тосмосу менен экен. Биринчи кабатта темир тосмо керек. Анан домдун алдында мини огород деле бар экен. Жакшы, өтө сонун. Келип эле жашай бере турган даяр квартиралардан бири. Эң негизгиси отоплениясы центральный. Эми жүрүңүздөр. Экинчи комнатасына өтөйүн. Бул жагы родительский. Планировкасы сквозной. Эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат тугандар. Отоплениянын батарейкалары бар, стояктар жаңы. Бул жак болсо домдун арт тарабы болуп калат. Кааласаңыздар бир аз космический ремонт кылып аласыздар. Же болбосо ушул бойдон деле жашай берсеңиздер деле болот. Негизи азыркы учурда деле ремонту жакшы экен. Эң негизгиси ылдый тарабы мына андай жакшы ламинаттардын бири экен. Эч кандай бир звук чыкпайт, басканда сонун экен. Так, бул экинчи комнатасы болду, көрдүңүздөр. Мына жерде кладовкасы, эми ачып көргөзбөй эле коеюн. Бул жакта болсо 3-чү комнатасы тугандар. Бул жерде азыр эси 3-чү комнатасын көргөзбөй эле коюп атат, себеп дегенде элер азыр ошо 3-чү комнатасында отурат экен. Кийин келип көрүп кетесиздер. Ушул сыяктуу эле кадимкидей эле бир комната. Так, экинчи комнатасы, мына жак кладовка, мына жак болсо 3-чү комнатасы. Жакшы. 103-тү билесиздер, адашпасам кирпич болот. Жайындасы салкын, кышындасы жылуу дегендей. Так, эми барыңыздарды кызыктырган эми кухнясын көргөзүп берейин. Мына туугандар, буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Эми кийин келип ал жагын ээси менен өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшүп көрөсүздөр. Балким калтырып кетет, балким алып кетет туугандар. Так, жакшы, кухнясын көргөздүм. Мына туугандар, ваннасы бардыгы бар. Так, эми барыңыздарды кызыктырган ушул 3 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Биринчи кабат, серия 103. Эң негизгиси угловой эмес. Анан биринчи кабат экен. Квадрат метр 59. Баасы болсо $55,000. Анан дагы бир аз кеми болсо керек, бирок мага кеми жок деп айтты. Окончательно $55,000 экен. Эсин акча керек болгонуна байланыштуу эле сатка коюп атат экен. Тех паспорты бар, документи так. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу даяр 3 бөлмөлүү квартираны колдонуп алыңыздар. Бардыгы жайында экен.